Кечте саат 7. Саламатсыздар, урматтуу радио кармандар. Таңкы бурулуш программасы менен маалыматтык биринчи радио түз эфирдеги уктуруусун баштайт. Жуманы ачкан дүйшөмбү күн студияда бул күнү таңкы бурулушту алып баруу үчүн мен Таалайгүл Сыдыкбекова жана Урмат Жээнбеков келдик. Кутман таңыздар менен урматтуу радио угуучулар, жалпыңыздарды алдыдагы 1,5 саат убакыт аралыгында биринчи радионун толкунда болууга чакырабыз. Себеп дегенде учурдун актуалдуу темаларында биз талкуу жүргүзөбүз. Ушул темаларыбызга эксперттер да катышат. Анан программанын башталышы менен дүйнөдө жана өлкөдө кандай жаңылыктар болуп атат, Бакыт Тапаевга сөз берели. Рахмат, кутман таңыздар менен. Россиядагы көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктарга толук медициналык жардам көрсөтүлөт. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, жабыр тарткандарга 1 айлык эмгек маяналары дагы төлөнүп берилет. Ступинский борбордук клиниканын ооруканасында 30га жакын адам жеткирилген, алардын ичинен 2-өө абалы оор деп айтылат маалыматта. Аларда жогорудагы факт боюнча Россиянын тергөө комитети эмгекти коргоо талаптарын бузуу боюнча иш козгогондугун Россия Федерациясынын тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петренконун билдирүүсүнө таянуу менен маалымат каражаттары жазды. Беле кетсек, Москва областык Ступин районундагы Сидоров логистикалык ишканасында жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап, кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын 51 жараны жаракат алгандыгы кабарланды. Бул ишканада 169 мекендеш иштеп жаткан. Маселе Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчисинин жеке көзөмөлүндө турат. Премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандын Россиядагы толук элчиси Аликбек Жекшенкулов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кырсыктан жаракат алган кыргыздарга жардам берүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Өкмөт башчысы элчи Аликбек Жекшенкуловго кырсыктын кесепетинен жабыр тарткан мекендештерге медициналык жардам көрсөтүү, аларды ооруканаларга жайгаштырууну тапшырды. Муну менен катар кырсыктын келип чыгуу себебин иликтеген Россиянын укук коргоо органдарына маалыматтарды байма-бай алып туруу жана алар менен биргеликте иш жүргүзүү тапшырмасын берди. Чет өлкөдөгү шайлоо участоктори тийиштүү жабдуулар жана гигиеналык коргоочу каражаттар менен өз убагында камсыздалышы керек. Бул тууралуу вице-премьер-министр Акрам Мадумаров республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Беле кетсек, чет өлкөдө 44 шайлоо участогу түзүлгөн. Аларда тийиштүү материалдык техникалык база жана гигиеналык коргоочу каражаттар менен камсыздоо маселелерин иштелип жатат. Мындан тышкары, коомдук тартипти камсыздоо боюнча тийиштүү иш-чаралардын планы иштелүүдө. Шайлоонун ачык, адилеттүү, таза өтүшүнө биринчи кезекте президент катары мен кызыктармын деп баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков 26 сентябрда биринчи радиого берген маегинде мамлекет башчысы өлкөдөгү эки элдик толкундоонун негизги себеби дал ушул шайлоо болгондугун, ал окуялар биринчи кезекте бийликтегилерге чоң сабак болушу керектигин белгиледи. Бардык иш-чараларды мыйзам алкагында назыр жасап жатабыз. Тиешелүү органдар менен укук коргоо органдарынын шайлоо учурунда өлкөдө тынч сактоо, чагымчылыкка жол бербештери өзгөчө көзөмөлдө турат. Азыр шайлоону тынч өткөрүү бул менин президенттик негизги милдетим. Мени ар бир кыргызстандык колдойт деп ишенем. Ар бирибиз үчүн өлкөнү өткөн дөөлөт жок да. Кыргызстандын өнүгүүсү, коомдун тынчтыгы ар бирибиздин, бул өзүбүздүн, биздин мына колубузда. Эч бир күч биздин мекенибизде кандайдыр бир эксперимент жүргүзүүгө акчы жок. Жанагы буйруса жол бербейбиз. Борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөттө түзүлгөн республика штаб, укук коргоо органдарында иши күчөтүлгөн тартипте болуш керек. Коомчулукка маалымат учурунда берүү да абдан маанилүү. Эмне үчүн дегенде, мына имиш кептер, божомолдорда коомчулукту дүрбөйөнгө салып коет. Ошондуктан маалыматты дагы биз такай убагында берип турушубуз керек өз учурунда.
Башка темалардан Өзбекстанда бир сутка ичинде дагы 188 кишиде коронавирус табылды. Муну менен пандемия башталгандан бери өлкөдө 55.320 адамга коронавирус жуккан. Жалпы 51.829 адам коронавирустан айыккан. Буга чейин Өзбекстандын башкы санитардык инспектору өлкөдөгү эпидемиологиялык абал начарлай берсе, кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн билдирген. Пандемия башталгандан бери дүйнө жүзүндө жалпы 32.844.146 адамга коронавирус жукту. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин 27 сентябрга карата 994.208 адам каза болду. Бейтаптардын саны боюнча алдыңкы тизмеде Америка Кошмо Штаты турат. Бул өлкөдө 7.798 адамга коронавирус жукту. Индияда болсо 5 миллиондон ашса, Бразилияда 4 миллиондон көп, Россияда 1 миллиондон ашык. Кыргызстанда коронавирус жуккан 161 жаңы учур катталып, жалпы илдетти жуктуруп алгандардын саны 46.251 адамга жетти. Алардын ичинен 42.453 киши айыгып, 1.063 адам каза болду. Кыргызстанда жергиликтүү турак жай 2015-2020 программасынын жаңыланган версиясы сунушталды. Өзгөртүүлөргө ылайык каржылоонун көлөмү көбөйтүлүп, ислам принциптери боюнча насыя берүү механизмдерин киргизүү сунушталууда. Программанын жаңыланган версиясында финансылык ресурстарды тартуунун шарттарына жараша ипотекалык насыялардын мөөнөтүн узартуу, пенсиянын топтоочу бөлүгүн кредиттин алгачкы төлөмүнө колдонуу каралган. Программаны алкаганда 16 миңден ашык жаран турак жайга ээ болгон. Эми жаңылыктардын соңунда синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 15-20, Талас областында 14-19 градуска чейин, ал эми Ош Жалал Бачыны Баткен областында 20-25 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Ысык Көл областында 14-19, Нарын областында да ушундай эле температура болсо, бийик тоолуу райондордо 0,5 градуска барабар. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 23 градуска чейин жогору. Рахмат Бакыт. Биз эми жаңылыктарды дагы кийинки сааттарда дагы күтөбүз, жаңы жаңылыктарды. Эгерде биз менен сүйлөшүүгө, биздин программага катышууга каалоосу бар угармандар болсо айтып коелу, урмат. Биздин 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондору азыр ушул таңкы бурулушка иштеп жатат. Эгерде кандайдыр бир сунуштар же болбосо бир суроолор же пикирлер пайда болсо, сөзсүз сиздер менен биз түз эфирде сүйлөшөбүз. Урмат, мына биз жаңылыкты угуп алдык. Негизи таң эртең ойгонгондо бүгүн күн ачыкпы, аба ырайы кандай болот деп сөзсүз түрдө ойлонобуз да. Сыртты карайбыз, кийин жаан жабийбейби деп кийимдерибизди тандайбыз. Ушундай да, Туура айтасыз. Чындап эле сиз айткандай эле, эртең менен эрте турар замат аба ырайына көз чаптырып, ошого жараша кийим кийебиз. Анан кол чатыр алыш керекпи, албаш керекпи? Мына ушул чечимди дагы аба ырайына көз каранды болот. Эми Бакыт бизге бүгүнкү аба ырайын айтып кетти, бирок мен мындай деп ойлоп атам да, азыр негизи ушул күз айларында аба ырайынын ачык болушу баарына маанилүү да. Анткени кышка карата даярдык деген бар. Ага кимдер кам көрөт? Энергетиктер, ошол эле дыйкандарды эми сөзсүз түрдө аларга керек, түшүмдөрүн жыйнабаш керек. Мындан сырткары курулушчулар бар, үйлөрүн салып аткан биздин жарандарыбыз бар. Баарынын тилеги ушул күн азыр жаабай турса экен, ачык турса экен депчи. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, эгер сенде азыр мүмкүнчүлүк болсо, интернетте карап, ушу бир жуманын аба ырайы кандай экен, ушунду айтып койбойлубу? Жакшы болот. Кыргыз гидромет борбору ушу маалымат таратты. Чүй, Талас облустарында ушу бүгүн 28 сентябрда Чүй облусунун кээ бир райондорунда, Талас облусунун тоо этектеринде жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми Талас облусунун өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Ошондой эле 29 сентябрда ушул Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жааса, тоолуу райондордо кар жаайт экен. Күндүз тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, дыйканчылык аймактарда жаан-чачын болбойт. 30 сентябрда болсо ушул эле Чүй, Талас облустарында түнкүсүн кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз болсо ошондой эле 1 октябрга караган түнү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Ал эми 1 октябрда күндүзү кээ бир райондорунда, ушул Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, тоолуу аймактарында жамгыр жаап, карга айланат. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Ал эми Бишкек шаарында күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бере кетсек, бүгүн 28 сентябрда бир аз жамгыр жаашы күтүлөт. Эртең 29-да, 30-да түнкүсүн жаан-чачын болбойт. 30-да күндүзү бир аз жамгыр жаайт экен Бишкекте. 31-инде болсо жаан-чачын болбойт. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы 4-9 метрге жетет. Ош, Жалал Абад, Баткен облустары тууралуу маалымат бере кетсек, бүгүн Ош, Жалал Абадда
Баткен облусунун кээ бир райондорунда, ошол эле Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаап, Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндарындө жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми эртең болсо түнкүсүн көпчүлүк аймактарында Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын мезгил менен жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Ал эми 29-30 сентябрда түнкүсүн ушул эле областтардын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. 1-октябрда болсо ушул эле областтардын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Көл тарапка өтө турган болсок, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында бүгүн жамгыр жаашы күтүлбөйт. Бул аймактарда 29 сентябрда түнкүсүн жамгыр жаайт экен, күндүзү жаан чачындын ыктымалдыгы аз. 30 сентябрда, 1-октябрда бир аз жамгыр жаашы күтүлөт. Ал эми батыштан ылдамдыгы, соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Нарын обласы тууралуу маалыматтарды бере кетсек, бүгүн Нарын аймагында күндүз 29 сентябрда дагы жамгыр жаап, тоолуу райондорунда кар түшөт. 30 сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр жаайт. Ушул эле күнү 30 сентябрда жана 1-октябрда кээ бир райондорунда, Нарындын тоолуу райондорунда кар жаап, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Демек, бул жумабыз сөзсүз түрдө жаан жайт экен. Ооба, көпчүлүк аймактарда. Эми мынакей болжолдонгон аба ырайы менен таанышып алдык. Эми мына азыр Бакыт дагы жакшы жаңылыктарды айтып кетти. Албетте жакшы жаңылыктарыбыз да бар экен. Ошол менен бирге баягы алыста жүргөн мекендештерибиз жанагындай бөөдө бир кырсыкка учурагандагы маалыматты уктук. Бул абдан өкүнүчтүү. Ошол ФМ логистикалык көпүрөнүн кулап кетишинен жабыр тапкандар аз эмес болуп атат, урмат. 51 экен алардын саны. Бул абдан өкүнүчтүү да. 4 кишинин абалы болуп атат. Мына негизи мындай көрүнүш бардык эле өлкөлөрдө учурайт. Мына Кыргызстанда да эгер эсибизде болсо, ушул 17-жыл болуш керек. Авангард курулушунан 11 адамдын кулап кетишин биз ушу кабарладык элек. Анан ушул студияга кирип баратып, мен эртең менен дагы ушуга тиешелүү адамдар менен дагы мындай телефон аркылуу сүйлөшкөнгө аракет кылдым, сүйлөштүм. Бир белгилүү себептер менен бизге байланышка чыга албайт экен, бирок мына ошол адистердин айтымында мына эмгекти коргоо бөлүмү бар, экологиялык техникалык мамлекеттик инспекциянын. Мына ушул жерде дагы айтып атышат да, ушул ири курулуштарда иштеген жарандар сөзсүз түрдө эмгек келишими жанагындай камсыздандырган жагдайларды кошуп алып жүрүшсө депчи. Анан сөзсүз түрдө коопсуздук эрежелерин так сактабагандагы ушундай мекемелер болуп калышы мүмкүн экен. Эми бул азыркы учурда болсо ушу Россиянын прокуратурасы муну иликтөөгө алыптыр. Эми акыйкат жыйынтык чыгарат деген ойдо туралы да. Анан урмат дагы бир нерсени азыр карасам, ушул Россияда баягы мекендештер дегенден кийин ушул жерде дагы бир мына интернеттен бир маалыматты көрүп калдым да. Россияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15-декабрга чейин узартылыптыр. Муну билсең керек. Анткени өткөн бейшембиде Россиянын президенти Владимир Путиндин кол койгон ушул бейшембиде расмий кабарланган. Демек бул мында демек 18 апрелде жарыяланган жарлыкка ылайык дейт, бул мезгил аралыгында чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн административдик чара көрүлбөйт экен. Бул дагы жакшы, жанагындай патент, виза, миграциялык каттоо, ишке уруксат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт экен. Бул биздин мигранттарыбыз үчүн жакшы жаңылык болсо керек. Андан кийин дагы бир жакшы жаңылык, муну айтып коелу. Кышка карата, даярдыкка карата, мына Нарындагы өзүң билесиң, жанагы Тыйкан Кара Кече унаа жолу, бул жерде жол жабылып гана калбастан баягы дарыянын нугу дагы бөлүп калган, электр сымдары да зыянга учураган. Мына ошол жерде жол ачылыптыр. Азыр жолду дагы кеңейтүү иштери уланып жаткан экен, анча-мынча. Эми көмүр ташып алууга дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Бул дагы жакшы жаңылыктан бири экен. Анан мына азыр Бакыт дагы тааныштырып кетти, биздин президент кезектеги интервьюсун биринчи радиого берди. Бул абдан актуалдуу тема. Бул шайлоо эртең 4 октябрда болот албетте. Анан шайлоонун эртеси да болот, бирок көпчүлүктүн күткөнү албетте тынчтык. Эч ким мындай бир башаламандыкты каалабаса керек. Мына азыр ушундай 4 октябрда элибиз каалаган партиясына добуш бере турган мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып,
өзүнүн ушул баарыбыздын тандообуздун жыйынтыгы көрүнөт да. Ушул жерде президент жакшы ойлорун айтыптыр. Мен дагы ушул президент катары шайлоонун ачык, адилеттүү, таза өтүшүнө кызыктармын деп. Экинчиден, ушул 7-чакырылышка парламентке 5-6 партиянын келишин каалайт элем деп. Биз бул боюнча сөзсүз түрдө экинчи блогубузда бул темага кайрылалы. Элдин дагы пикирин угабыз бул боюнча. Балким эксперттерибиз дагы биздин маекке катышып калар. Андыктан биз азыр эми башка дагы бир күнүмкү турмушубузда жолуга турган дагы кандай жаңылыктар бар экен, ушуга кайрылсак урмат. Эң алгачкы дегенде эле баягы иш күндөрү, жумушка чыккан күн, бүгүн баягы дүйшөмбү, иштин башы болуп атпайбы? Иш күндөрүнүн башталышы, жуманын башталышы дүйшөмбү. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле, эртең менен эрте турганда эле жол жүрөбүз. Айрымдары жеке автомашинасы менен жолго чыгат жумушка жетип алуу үчүн, айрымдары коомдук транспортко чөп дегендей. Анан бул жакта эң бир көзгө уруна турган нерсе эле бул жол тыгыны, автотыгынга сөзсүз кабылат. Ал кабылбай койгон эч бир киши жок болсо керек менимче, Кыргызстанда, өзгөчө Бишкек шаарында. Анан бул боюнча биз маалыматтарды топтоп койдук эле. Анан биз угуучуларды дагы айтып өтөлү. Азыр мына ушул тапта кайсыл жакта сиз жол тыгында турасыз? Кайсыл жакта жол тыгында турасыз? Ошол даректи бизге телефон чалып айтып койсоңуз болот. Биздин телефондор ар дайым иштеп турат, урматтуу радио угуучулар. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90 телефон номерлары аркылуу чалып, бизге ушул даректерди айтсаңыздар болот. Сиз күнүмдүк баягы жумушка чыккан учурда кайсыл даректерден көбүнчө ошол автотыгындарга туш болосуз? Аны кантип жоюу керек, кандай жеке пикириңиз болсо дагы кайрылып айтсаңыз болот. Чын эле, балким бизде ушул азыр жол ачыгыраак болор, бирок жумушка жакындаган учурда 8ден өткөндөн 8ге аз калганда сөзсүз түрдө көчөлөрдө тыгын болот. Негизи тыгынды кимдер жасашы мүмкүн деген суроо болушу мүмкүн да. Биздин балким айдоочулар бар болсо, бул пикирибизге дагы кошулуп өздөрүнүн пикирлерин айтсын. Анан биз ушул жол кыймылын коопсуздугун камсыздаган биздин ошол мекемеге да кайрылып көрөлү. Талайгүл эже, анан сөзүңүзгө аралжы. Мына ушул жол тыгын боюнча биз көчөдөн баягы айдоочулардан атайын сурамжылоо жүргүздүк да. Ошондо дагы алар дагы мыкты эксперт болот экен да. Айдоочулар өздөрү мындай кылганда кандай болот? Эстакада куруш керекпи? Барбы мындай пикир бизде? Бар, албетте. Биз ошонун баардыгын топтоштуруп койдук. Анан ошол сурамжылоону укпайлыбы? Кандай дейсиз? Жарайт, жакшы болот. Эми гаилер чарасын көрүп атат ал жак боюнчачы. Светофорго карабастан, камерага карабастан гаи кызматкерлери, патрулдарбы, ошолор өткөзүп, бат-баттан өткөзүп, ошентип 1-2 саат иштеп атат. Бирок алар эртең кечке чейин иштей албайт. Ошо баягы эртең жумуш мезгилдеринде ошо гаи кызматкерлери иштеп атат. Баягы өткөзүп, бат-баттан өткөзүп, кичине пробканы азайттырып атат. Ошо гаи кызматкерлери жок болгондо пробка аябай эле ал жакта делерчи. Анан кандай кылыш керек билбейм, машина көп эми. Советский Ахунбаевада көп болот, Горький Алматинкада көп болот. Эми ал үчүн светофор жолдор чогуш керек, андан башка эмне кылыш керек? Болду да. Эми кылыш керек да ал үчүн. Подземка коюш керек пешеходдорго. Менин оюм боюнча. Анткени Ош базарда деген именно из-за пешеходов пробка болот да. Подземка жок. Могу шлагбаум фучик барбы? Ошол жерде аябай пробка болуп калат. Мен билген жерлер ошол жер эле. Аламидин базарчы. Аламидин базар жак пока нормально эле. Эми кичине өтсөң убакыт өтүп кетесиң да. Ал жак анча эмес да. Ошо главный жерлер ошо Советский, Белинский, тетиги поезд жолдон өткөндөн кийин ошонун асты көп пробка болуп калат. Анан Московский жак, Белинский менен кездиштер аябай пробка. Парковкалар кандай? Парковкалардан да. Парковка бизде аябай аз негизичи. Начар вообще эле жок да парковкачы. Айла жок, ошентип эле остановкага турабыз да. Мынау Некрасова деген көчө бар, билесиңер, Кулиеванын үстү Некрасова болуп калат. Кыргызча кандай аталат эле? Баткен базардын Лев Толстой менен кесилиш. Ошол жерге чейин Асаналиев да аябай пробкада. Аны кантип чөбөт мен билбейм, бирок ал жагынан фучикти узартып жол түшүрсө, андан наракка дагы бир жол, жаңы жол салыш керек Лев Толстойго өтүш үчүнчү. Ошо жолдун жоктугунан баардыгы келип туруп, ошол Некрасова, Асаналиева көчөгө такалат дагы эртең менен кечке чейин пробка ал жер. Ал пробканы жоюш үчүн менин өзүм идеям да. Могу азыр баардыгы эле центрга уюштуруп салбадыбы жумуштун баарынчы. Могу мисалы үчүн оорукана, базарларды ошонун мындай кичине чекерек жака коюш керек. Анча пешканаларды чекерек жака коюш керек. Ошондо көбүш мүмкүн да.
Мынакей биз жеринен уктук. Чындап эле айдоочулар өзү мындай чыныгы сунуштарын айтышты. Эми мисалы мында кээде айтып калабыз да, жолубуз туура эмес салынган, анан мындай тигиндей жолубуз негизи тыгынды пайда кылган баардык дүйнөлүк практиканы алып карасак, бул жолдун жетишсиздиги экен да. Анан бирок ошол учурда ири өлкөлөрдү карасак, баягы жолдордун аябай кенен салып алса дагы, ошол мындай канчалык туурасы кенен болсо дагы ошол жерге баягы ири курулуштар, соода борборлору салынат экен дагы, баягы машинанын көп топтолушуна алып келет экен да, машина көбөйөт экен да, машина ал жерлерде көп жүрөт да. Анан бул эми бир жагы. Бирок Кыргызстандын практикасында мен ойлойм да, ушул жол кыймылынын баягы бизде ушу тыгындын пайда болушуна жанагындай бир эгоисттик же болбосо бир өзүмчүлдүк дагы басымдуулук кылат болуш керек. Ар бир эле айдоочу мындай бир эртерээк жетишим керек деген бир дагы бир ушуну дагы ойлонуп алат болуш керек дагы, баягы тыгындын пайда болушуна айдоочулар өздөрү да салым кошсо керек дейм да. Негизинен башка өлкөлөрдө деле сен деле билет болушуң керек. Мисалы Москвада тыгын көп деп айтылат. Бирок Москванын аянтын бул эми баягы жолдо ошол жол кыймылдарына байкоо салган эксперттердин пикири да, Токио экөөнү салыштырып караганда экөөнүн аянты бирдей экен да, Москва менен Токио, Япониянын борбору. Бирок Токиодо таптакыр мындай бир тыгын болбойт экен, Москвада тыгын болот экен. Демек бул жерде карап келгенде жол кыймылынын системасы дагы бир туура нукка салыныш керек деп ойлойм да. Бул эки өлкөнүн баягы борбор шаарларынын жолдору баягы эл аралык стандарттарга жооп бере турган эле жолдор да, экөөнүн айырмасы жок. Бирок бул жерде эмне себеп болуп атканын билбейсиң да. Эми бизде азыр эми айдоочулар балким бизге телефон чалып калат деген үмүт бар. 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Бизде азыр байланышта угуучу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Бизде угарман. Алыстап кетти окшойт. Алыстап кетти. Эми негизи кантип чыгабыз, бул тыгынды кантип жок кылабыз деген суроо бар да. Ушул тыгынды жок кылыш үчүн 8 гана мындай бир жолу бар экендигин эксперттер айтышат да. Бул жанагындай эми көп деңгээлдүү деп коебузбу же бир көп катмардагы жол тармагын салыш керекпи? Анан же болбосо ошо кесилишкен жерлер көп болуш керекпи? Анан шаардагы жана курулуш саясаты дагы буга туура келиш керек сөзсүз түрдө. Анан сөзсүз түрдө жолдогу чийиндер, белгилер. Биздин айдоочулар дайыма ошо белгилердин жоктугун биздин түз эфирде дагы айтып келишет да. Анан жолдогу оңдоо иштери, жана азыр ремонт иштери да жүрүп атат да, чуңкурларды бүтөй турган иштер. Анан дагы биздин ошо шаар мэриясынан айтып калат, ошо коомдук транспортту көбөйтөбүз, анан жана парковкаларды дагы бир жөнгө салабыз деген. Мындан талай күлчү, мындан 1-2-3 күн мурда дагы ошол жол тыгындарын, ошол жол эрежесин бузууларга бир себепчи болуп аткан нерселерди дагы милициянын патрулдук кызматы дагы маалымат тараткан. Буга жанагы тилемчи болуп, кайыр сурап жүргөндөр дагы ушуга тоскоолдук жаратып атат. Анан жанагы коопсуз шаардын камераларына дагы эреже бузгандарга дагы себепчи болуп аткандар дагы мына ушул кайырчылар дагы бир жолдон тазалоо боюнча иштер жүрүп жатканын маалымдашкан болчу. Кайгыл милиция кызматкерлери. Анан дагы негизи ошол жол кыймылдарын көзөмөлгө алган бир кубаттуу борбор. Бул эми жанагы видеокамералар, анан баардык мындай жөнгө сала турган мындай борбор дагы болушу. Эми азыр бизде коопсуздук шаар деп видеокамераларды иштеп атпайбы? Азыр бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Анан биз дагы ошол жол коопсуздугун камсыздоо адистери башкы башкармалыгынан дагы Тилек Исаевга чыкмакпыз. Эгерде кимиси болсо дагы биз угуп атабыз байланышта. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бизде угарман бар экен. Саламатчылык. Аябай орчундуу маселени козгоп атасыздар. Мен дагы такай эле жумушка Лев Толстой, анан Жаш гвардия кесилиши менен барам. Ар дайым кечигип каламын. Ошол жакта дагы кандай кылып көзөмөлгө алса болот, кандай кылып жолун тапса болот. Башка Лев Толстой, Жаш гвардия бульварынын кесилишинде көп болот экен. Бул демек көпүрөнүн алды экен да, Илгертен эле пробка болуп келет да. Жумушка баратканда дагы, үйгө кайтканда дагы. Түшүнүктүү. Ошону айтып коеюн деген. Сизге рахмат, атыңызды айтып койсоңуз. Чынара.
Чынара сизге ыраазычылыгыбызды билдирели. Мына ушул көчөлөрдө жол тыгын дайым болот деп мына угуучубуз дагы өзү айтып өттү. Буну белгилеп койдук. Биз азыр адистен дагы мына ушул жакта эмне себептүү ушул автотыгын болот, ошонун себептерин да угалы, анын жоюу иштери кандай жүрүп жатат, ушул тууралуу дагы маалыматын уксак. Жакшы болот. Тилек мырза. Саламатсыздар, кандайсыздар? Кутман менен. Мына азыр биз ушул жол тыгыны боюнча сөз кылып атабыз, Тилек мырза. Кандай дейсиз? Сиздер тараптан ушул жол тыгындарын болтурбоо үчүн кандай иш чаралар жүрөт? Анан айдоочулардын маданиятына дагы көбүрөөк бул байланыштуу деп айтып атабыз. Сиз кандай дейсиз? Мына бүгүнкү күндө жол коопсуздугу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өзүнө тийиштүү кызматтык милдеттерин так аткарып келет. Жол тыгындарын жоюу боюнча жана жол кырсыктарын болтуруу боюнча. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө баягы автоунаанын санына салыштырмалуу азды кылат да. Ошол эле учурда ар бир айдоочу баягы өзүнүн маданияттуулугун көтөрүш керек да. Ар бир бири-бирине болгон жана жол эрежесин сактоо боюнча маданияттуу болсок, жана ошол эле учурда унааны баягы мыйзам чегинде жол эрежесинин талаптарын так аткарган болсок, ошол эле учурда баардык талаптарды так аткарган болсок, кандайдыр бир деңгээлде жол тыгындарын жоюу боюнча дагы, ошол эле учурда жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Жана ал эле учурда Москваны жана Японияны салыштырып атпайбызбы? Бул жерде айдоочунун маданияттуулугу абдан жогору, бири-бирине болгон мамилети дагы бизде карасаңыз азыр мына шаарда каалаган жерге токтотуп кетет айдоочулар. Каалаган жерине келип туруп алат. Экинчи катар, үчүнчү катар. Бул дагы бирден бир баягы жолдун тыгынын алып келишине шарт турат да. Анткени ал жерге 4 машинеге барып ташып турган болсо, бир катарды жаап ала турган болсо, эки эле машина араң өтүп калат да. Ошол сыяктуу баягы автоунааларды туш тарапка баягы токтотуп таштап кетүүнү токтотушубуз керек да. Ошол эле учурда мына 2000-жылга салыштырмалуу, мына 2000 жылы 440 миңден ашуун автоунаа катталган болсо, бүгүнкү күндө 1.300.000 ашык машина катталды. Бул дагы машинанын саны өсүп жаткандыгы дагы бирден бир себеп да. Анткени биздин шаарыбыз ошончо баягы унааларга расчеттолгон эмес да. Анткени бүгүнкү күндө жолдорубуз дагы машинанын унаанын санына жараша өзгөрүш керек. Тилек айтканда инфраструктура деген. Ошол эле учурда жер астына токтото турган автоунааларды, токтото турган аянтчаларды баягы салыш керек. Ошол эле учурда 2-чи кабатта, 3-чү кабаттагы жолдор салыш керек. Өнүгүш керек да ошол машинанын санына жарашачы. Тилек мырза, анан ошол эле учурда айдоочу дагы өзүнүн маданияттуулугун жогорулатып, башка айдоочулардын да кызыкчылыгын да эске алыш керек да. Мен бул жерге таштап кетсем, бул жерге өтүп жаткан машиналерге тоскоолдук жаратам деген ой болуш керек да. Жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, бардык жалпы коомдун кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек да. Ошондо баягы жолдогу жол тыгындары дагы, ошол эле учурда жол кырсыктары дагы азаят да. Мына бүгүнкү күндө мына Коопсуз шаар амкагында коюлган камералар турган жерлерде, ал жерлерде көбүнүн учурунда тыгындар деле көп болбойт. Ошол эле учурда биздин башкармалык тараптан дагы ошол ар бир жолдун кесилиши баягы эске алынып, жол белгилери дагы ошол машинанын кыймылына, машинанын баягы тыгынына жараша бүгүнкү күндө өзгөртүлүп атат. Анткени бул жердеги жолдогу тыгынды да жоюуда бизден эң алдыңкы, эң көйгөйлүү маселе болгон да.
Тилек мырза, бизге азыр жаңылыктар сааты келип калды. Мына сиз айткансыз да, 2000-жылы Бишкекте бир 300 миңдей эле машина болсо, азыркы күндө бул миллиондон ашты депчи. Ошондуктан биздин Бишкек мэриясы дагы шаарды кеңейтүү боюнча дагы маселени караса, бул маселе да чечилет болуш керек. Сизге чоң рахмат биздин ушул таң эрте өзүңүздүн маалыматыңыз менен бөлүшкөнгө. Азыр Бишкекте 7-ден 30 мүнөт өтүптү. Бул убакыт жаңылыктар сааты келип калды. Бизди жана угармандарды жаңылыктар менен кабардар кылуу үчүн кесиптешибиз Канат Султакеев келди. Канат, саламатсызбы? Здравствуйте, Урмат. Здравствуйте, Талайгуль. Как ваши дела? Надеюсь, все хорошо. Рахмат, баары жакшы. Баары жакшы. Сизге сөз өзүңүздөн да. Спасибо. Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом сегодня посетит Россию, а именно 28 сентября. В рамках визита будут проведены двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По завершении рабочего визита в Россию глава государства 28 и 29 сентября с официальным визитом посетит Венгрию. Договоренность о данном ответном визите была достигнута в ходе официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кыргызскую республику в сентябре 2018 года. Во время визита он был гостем церемонии открытия третьих всемирных игр кочевников и принял участие в саммите глав государства Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя. Президент Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие вопросы будут обсуждены с президентом России Владимиром Путиным. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Россией. Сегодня наши взаимоотношения находятся на самом высоком уровне. На следующей неделе, дай бог, я совершу рабочий визит в Российскую Федерацию. С президентом Владимиром Путиным проведем переговоры и обсудим ряд вопросов как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия, сказал он в интервью Биринчи радио. Также Жээнбеков напомнил, что 2020 год был объявлен перекрестным годом между Кыргызстаном и Россией, однако из-за пандемии не удалось провести некоторые мероприятия. В связи со стабилизацией эпидситуации на этой неделе в Бишкек состоялось 22-е заседание межправительственной комиссии. Это одно из важнейших событий в рамках совместных мероприятий программы перекрестного года. Межправительственная комиссия рассмотрела вопросы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Я встретился с главой делегации, заместителем председателя правительства России Алексеем Лагвиновичем Аверчуком. Мы также обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы в сфере энергетики, рассказал президент. Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан продолжает вести работу с российской стороной по согласованию сроков проведения данных мероприятий. Часть из них будет проведена до конца 2020 года, а некоторые, в том числе официальная церемония закрытия перекрестного года, будут проведены в 2021 году. В заключение скажу, что, несмотря на текущие трудности, мы прилагаем все усилия для реализации мероприятий, запланированных в рамках перекрестного года Кыргызстана и России, нашим стратегическим партнерам и союзникам, сказал президент Жээнбеков. В развитии регионов важную роль играет привлечение иностранных инвесторов. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на церемонии закладки капсулы золотоизвлекательной фабрики на месторождение Терексай Джалабадской области. Развитие регионов – приоритет в работе президента Кыргызской республики. Одним из шагов в этом направлении является привлечение иностранных инвесторов в регионы. Для этого правительство Кыргызской республики создает все необходимые условия. Так стабилизирован нормативно-правовой режим, созданы налоговые послабления, но и в отношении инвесторов есть свои условия, которые они соблюдают. Сегодня мы закладываем капсулу золотоизвлекательной фабрики. В будущем это событие отразится не только на развитии Чаткальского района, но и всей страны, сказал Кубатбек Боронов. Республиканский оперативный штаб на своем заседании утвердил алгоритм пересечения государственных границ Кыргызской республики воздушным и наземным транспортом. Согласно ему, пассажиры международных и внутренних авиарейсов обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, граждане будут проверять температуру, они будут заполнять соответствующие анкеты.
Кыргызстанцам, прибывающим на родину наземным транспортом, в случае отсутствия справки с результатами ПЦР-анализа, будут проводить экспресс-тест. Пассажиры без клинических проявлений далее могут продолжить свой маршрут. Лица с симптомами коронавируса будут направлены в обсервацию. Курирующие структуры остались недовольными результатом усилий и учений гражданской защиты по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции. Учения прошли, напомним, 26 сентября на территории госпиталя Семетей, расположенного на бывшей американской военной базе МАНА, с участием сотрудников МЧС, медиков, милиционеров, инспекторов ОБДД Чуйской области, а также военнослужащих и представителей других служб. В момент проведения мероприятия в госпитале пациентов не было, пока Семетей принимает прибывших из-за границы, но не помещает у себя на обсервацию. Учения стартовали с условием встречи граждан. В Кыргызстане проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и социального развития. По ее данным, месячник стартовал 15 сентября. Отмечается, что государственными и органами местного самоуправления проводятся целенаправленные мероприятия по оказанию пожилым гражданам дополнительной адресной социальной поддержки и материальной помощи. На сегодня в стране проживает 513 тысяч пожилых граждан, что составляет 8% от всего населения. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня по Кыргызстану без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха в Чуйской долине плюс 18-23, в Сусамыре плюс 14-19, в Таласе плюс 17-22, в Баткене, Ваше, в Джалабаде плюс 22-27, в Исыкульской области плюс 18-23, такая же температура и в Нарынской области плюс 18-23. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха в столице днем сегодня плюс 20-22. Вы слушаете Беринчи радио, оставайтесь с нами и не переключайтесь. Далее, коллеги, вам слово. Рахмат. Рахмат. Жаңылыңа да рахмат. Эме сөздү жана бизге убакыт жаңылыктар саатына келип калып, биз сөздү бөлүп койдук элек. Мынау тыгындар боюнча сөз кылат элек. Анан ушул жерден дагы бир кабарды айтып коелу. Бир күндөгү рейдтин жыйынтыгы менен Бишкекте 26 мас айдоочу кармалыптыр да. Бул ошол 25 сентябрда өткөн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө, жол транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында жасалган рейдтин жыйынтыгы экен да. Мындан улам биздин айдоочуларда дагы деле ушул жолдо жүрүүнүн жоопкерчилиги жетишпей жатканынан кабар берет да. Анан жана шаарды кеңейтүү боюнча темабызга чекит коюп коелу. Бул боюнча биздин мэрия эмнелерди айтат? Биздин ушул программа даярдап жатканда биринчи радионун кабарчылары маалымат алганга жетишти окшойт. Ушул боюнча жол тыгын боюнча дагы мен бир топ маалыматтарды топтодум эле. Аны айтканга убакыт жетишпей калды, бирок бир 2 мүнөт айтсак жакшы болмок. Бирок ага чейин мели. Ага чейин темадан алыстабай, Талайгүл эже, мына ушул Бишкек мэриясынын алдындагы унаа токтотуучу жайлар муниципалдык мекемесинин директору менен маек жүргөн Вахтанг Алаковдун ушул жол тыгындарын азайтуу чаралары тууралуу, ушул унаа токтотуучу жайларда кандай иш-чаралар жүрөт, ушул тууралуу маалыматын угуп алалы. Бүгүнкү күндө биз азыр жаңы иштерди баштап, мен да бул кызматка келгениме бир 3 ай болду. Жаңы кызматтардан кылып аткандардан биз бүгүн чоң проектти баштадык. Эмне дегенде изилдеп көрсөк, видеокамера парковкалардын мындай башка шаарларда, Москва же Астана же башка Европанын шаарларындагы практика боюнча карап көргөндө мындай парковкаларды биринчиден көзөмөлдүк камера менен жүргүзүп, контролдо видеокамералар менен жүргүзүп, анан единый компьютерный система коюш керек экен. Анан ошондуктан еще могу тыгындарды жок кылыш үчүн борбордо, центрде, анан жана базарлардын жанында, чоң торговый центрлердин жанында алдын кире бериш жерин, анан жакшы мисалы покупательдерге жакын лайыктуу парковканын бардыгын тайминговый парковка кылабыз дегенге мындай келечекте пландар бар да. Анткени эмне дегенде бул вообще торговляга дагы аябай жакшы чоң пайда берет экен да. Эмнеге дегенде бизде Дордойдо мисалы эртең мененки саат 7-8ден баштап 9га чейин бүт өстөрү соодагерлер, баатыр өстөрүнүн машинелерин бүт
парковканын баарына тегерегине коюп алат да дордойгочу. Анан келип өздөрү таң калышат. Эмнеге соодабыз жүрбөй жатат деп. Анткени дордойго эч ким баргысы келбейт. Ал жак постоянный тыгын, аяка постоянно кирбейт. А бирок ошондой дордойдун алдына кире бериш жерлерине, дордойго 3-4 жер кире бериш жери болгон жер, ошол жерлер бош болуш керек да. Ал жерде мисалы дейм, мен буну азыр пока бул тарифи коюла элек, бирок где-то 1 сааты, турушунун 1 сааты мисалы 25 сом болсо, ушул бирөө келип кечке чейин коюп кетсе, ал уже ал жерге 100-200 сомго чейин төлөп калыш мүмкүн да, парковканычы. Ошондуктан бул мисалы покупатель болсо, сатып алуучу болсо, ошол келип туруп ошол жерден машинесин коюп туруп, жарым саатта өзүнүн ишин дордойдон бүтүрүп кетип калса, 23 сом менен кетип берет мисалычы. Ошондо парковкалар бош болот. Ошондо борборло дагы мисалы машинелерди ар кайсы жерде коюп, эртең менен кечке чейин култап коюп ошол жака кетип калбайт экен да. Ошондо борборлор, обочиналар баягы бош болуп, таза болот экен да. Анан буга эми көп мыйзамга өзгөртүүлөрдү да киргизиш керек. Бишкек шаардык кеңешинен да бир эки чоң мисалы токтомдорду өткөрүш керек дегенде. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ошонун документтерин даярдап атабыз. Ошолордун баарын пландаштырып, иштерди баштаганда ошол системаларды алып келип коюп бере турган чет өлкөлүк инвесторлорду издеп атабыз. Жакын арада ошого 1 ай, 2 айдын ичинде биз ошого тендер өткөрөбүз деп ойлоп атабыз. Ошол тендер башталарда биз чоң маалымат беребиз. Прессага дагы баардыгына айтабыз да, мындай бизде мындай тендер өткөрүлүп атат, инвесторлор көп эле экен, бул мындай парковка куруп беребиз, түзүп беребиз деп. Бери жагы караганда Бишкектин шаарды бүгүн анализдеп келгенде инвестиция келсе, биз ошол тендерди өткөрсөк, $10 миллион ашык инвестиция келет да. Ошол каражатка толугу менен Бишкектин көчөлөрүнүн баары, парковкалардын баары камералар менен жайгашып, бир системага уюштурулуп, мэриянын алдында, көзөмөлдүн алдында болгон системаны курганга аракет кылып атабыз. Ошол эң негизги бүгүнкү күндө иш болуп атат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык мэриясынын мекемелери Азиз Эмилбек Суракматовдун демилгеси менен көп иштерди алып барып атат. Бизде УГТ предприятие бар, управление городского транспорта, ошол чоң стратегиялык бүгүнкү пландарды коюп атат. Транспортный өзгөчө автобустар жүргө турган линияларды коюп, анан шаардын борборун мисалы бусиктерден бошотобуз деген аракеттер кылып атат. Ошонун баардыгы ишке ашат жакын арада деп атабыз. Жакын арада газ менен жүргөн автобустар келип атат. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо шаарды, бизди шаарыбызды бир аз көчөлөрдүн баардыгын элге ылайыктуу кылып туруп, тыгындарды азайта турган иштерине кирет. Анан эми көчөлөр кеңейет. Ошол жаңы салынып аткан көчөлөрдү эле өзүңөр байкап атасыңар. Ичке көчөлөр кеңейип, чоңоюп атат. Анан биз дагы парковкаларды ылайыктуу жерге гана салып неметип атабыз. Ошон үчүн бүт баары мыйзамдын чегинде архитектура, градостроительствонун нормалары бар. Ошолорго ылайыктуу кылып жазып атабыз. Биз дагы жөн эле мисалы бир күндө жазап жибергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Анын баарын мыйзамдын чегинде жазып алсак, бул дагы үстү-үстө прокуратура, башка дагы көзөмөлдөө органдар бар, аларга дагы биз туура багытта аракет кылыш керекпиз да. Мындай экен да, санариптик система деген бул бир гана программное обеспечение болуп калат экен да. Биз мисалы Бишкекке, биздин Бишкек шаарына ылайыктуу санариптик системаны программасын эле, өзүнүн программасын сатып алып келсе, өзүнүн баасы $500,000 башталып, өйдөн ары 5-6 миллион, $10 миллион чейин кетип калат экен. Ошондой атайын системалар разработка кылат экен да. Ошон үчүн шаардын бир четине бир кичинекей система коюп, нар жагына чоң, анан бири-бирине уйкашпай калса, бул дагы аябай чоң проблемага алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан тендерди өткөрүп туруп, буну мындай кылдаттык менен туура кылып туруп мындай тандабасак, бизге дагы эртеңки күндө көпкө чейин иштеп бере турган система болуш керек да. Ошон үчүн биз ошон тендерди уюштуруп атабыз. Санариптик деген бул биздин келечек, бул деген айла жоктун иши, бүт дүйнө жүзү баардыгы ошо санариптикке өтүп атат. Ошондуктан биз да жакын арада ошону эртерээк кылганга аракет кылып атабыз, бирок мыйзам жолундагы багыт убакыт менен кылып атабыз да. Адан да ашыра чабып кеткенге бизге уруксаат жок.
Мына урматтуу радиочулар, Бишкек шаарындагы автоунаа токтотуучу жайлардагы абалды жөнгө салуу боюнча биз менен байланышта Бишкек мэриясынын алдындагы унаа токтотуучу жайлар муниципалдык мекемесинин директору Вахтанг Калаков кабарчыбыз менен маек курган. Мына ушул жол тыгындарын алдын алуу боюнча маселелер. Биздин ушул таңкы бурулуш программасын иштеп жаткан команда бар. Биздин кабарчылардагы ушул саатка азыр бул адамдан интервью алганга үлгүрүштү да. Эми урмат, уктуруубузду уланталы, бизде убакыт бат эле өтүп кетет. Бизде дагы угармандарды тааныштыра турган темаларыбыз көп. Мына бүгүн 28 сентябрь бүткүл дүйнөлүк кутурмага каршы күрөшүү күнү экен. Бул мындай айтылган менен абдан бир маанилүү да. Себеби өзүң билесиң, ушул кутурмадан жуга турган болсо адам өлүмгө учурайт да. Бул күн кантип ушул күн белгиленип калды дегенде 2007 жылы 28 сентябрдан тарта ушул саламаттыкты сактоо уюмдарынын колдоосу менен глобалдык альянс тебилгеси боюнча жарыяланып белгиленип келет экен да. Луи Пастер деген белгилүү микробиолог окумуштуу болуптур. Мына ушул кутурмага каршы вакцинаны ойлоп тапкан окумуштуу экен. Ал ушул 28 сентябрда 1895 жылы кайтыш болгон экен. Мына ошол күндү белгилеп ушул кутурмага каршы күрөшүү күн деп алган экен да. Биз бул боюнча бул эмне деген оору адистин өзүнөн алалы. Кыргызстан менчик ветеринардык врачтар ассоциациясынын төрагасы Алиев Самат Тукешевичке байланышка чыгалы, режиссер байланышка чыкканын айтып атат. Самат Тукешевич, угуп атам. Кутмантаңыз менен бизди угуп атасыз да, саламатсыздарбы, угуп атам. Мына биз жогоруда айтып атабыз, бул кантип белгиленип калганын. Луи Пастер деген ушул белгилүү микробиолог жашаган экен. Бул киши ушул гидрофобия деп да экинчи аты ушундай айтылып турбайбы, кутурманын экинчи аталышы. Айтсаңыз, мына вакцинаны ойлоп тапкан болсо, кийинчерээк муну илипоздор айтып атат, буга так мындай бир вакцина ойлоп табылган эмес, мунун дарысы жок депчи. Кутурманын дарысы бүгүнкү күндө табылган. Анан мына биз жогорудагы маалыматты карасак, 150 өлкөдө ушул оору жолугат экен да. Ушул өлкөнүн ичинде биз барбызбы? Азыр Кыргызстанда кандай? Саламатсыздарбы? Бул эми кутурма оорусу чындыгында эле дүйнө жүзүндө абдан кеңири тараган оору болуп атат да. 150ден ашык мамлекетте катталган, бүгүнкү күнгө чейин бул оору катталып келатат да. Бизде Кыргызстанда дагы бул оорудан биз кутула элекпиз, бул оору бар. Анткени себеби мунун эң биринчи баягы очогу деп коебуз. Бул жапайы жаныбарларда болот да. Карышкырлар, түлкүлөр, жана башка ушундай грызундар, мыштар, ушулардын баарында очогу болот. Анан алар баягы иттер менен контакты болуп, же болбосо адамдарды бир тиштеп алган болгондо ошол жана шилекей аркылуу жугат дагы. Ошол адам убагында врачка кайрылбаса, чындыгында өлүмгө да дуушар болуп калат. Бул ооруну болсо вирус чакырат. Бул биринчи жолу ошол 19-кылымдын эле 80-жылдарында баягы аныкталганда бул ооручу. Анан ошондо биринчи жолу жана сиз айтып аткандай Луи Пастер бир жаш баланы ошол өлүмдөн сактап калып вакцина жасап. Ошондон бери бул ооруга каршы вакцина бар. Эми бизде Кыргызстанда болсо акыбал кандай? Кыргызстанда дагы жылыга эми акыркы 1 жылдан бери 2 жылдан бери катталып эле экен, мен статистиканы карасам. Чындыгында эле бизде 10 жылдан бери карай ар кайсы жылдарда бирден экиден кишилер бизде да чыгым болуп калып атат да, чыгым болуп калып атат. Эми булар каяктан жугат дегенде, бул оорунун эң негизги бир жугуза турган бизде иттер болуп атат да. Биз мени карап көрсөк, ошо окумуштуулардын жазгандарын карап көрсөк, 60% иттерден жугат экен. Оорунунчу 24% түлкүдөн, 13% карышкырдан, 10% мышыктардан, анан жана башка жаныбарлардан жугат экен. Бул оору менен уйлар дагы ооруйт экен, Демек уйларды ит каап алган учурда ооруп калабы? Ооба, жаныбар, куйлар эмес, бардык эле жаныбар, куй, кой, жылкы, бүт тиги үй жаныбарларынын баары тең оорушу мүмкүн, эгерде ошо кутурган ит же болбосо карышкыр талаадан баягы тиштеп алса. Анткени ошо тиштегенде бунун жанагы кутурган карышкырдын же иттин шилекей аркылуу жана рана болгон жерге, жара тиги тиштеген жерине шилекей аркылуу жугат дагы. Мунун инкубациялык периоду ошол 10 күндөн 1 жылга чейин созулуп кетет. Экспресс.
Ооба, 1 жылга чейин инкубационный период созулат, андан кийин анан эгерде кишилерге жукса, ошол андан кийин дагы ошо 1 жылга чейин билинбей жүрүп, анан клиникасы билиниши мүмкүн да, айрым катуу формаларында бир 5-10 күн ичинде эле чыгым болуп калышы мүмкүн да. Самат Тукешевич, мына ушундай жагдайда жана жолбун иттерди мындай бир жок кылуу же ушулардын алдын алуу боюнча ветеринарлар кандай иштерди жасайт деген суроо бар да, бирок экспресс ушул боюнча биздин кабарчылар жүргүзгөн сурамжылоо бар экен. Ушуну чогуу угуп албайлыбы? Андан кийин анан биздин суроого ушул элдин дагы ушул суроосуна жооп берсеңиз. Енді өзімде азыр ит жоқ та, ит жоқ. Ит бақпаймын өз көптім. Өз үйде кимде-ким ит баға тұрған болса жақсы қараш керек. Баласын қарағанда қалсын, біреуге зиян келтіріп етсін. Дарылап, көзөмөлгө алыш керек, бирок мамлекет итти карамак турсун, азыр адамдар карай албайт го ошо. Негизи ветеринарлар келип вакцина сайып кетчү, ошо кутурмага жыл сайын. Балам качан болду эле андай? Ошо бул эч качан андай болгон эмес. Ветеринарный дүкөндөр ачылды. Барсаң жабык, өмүрү деги эле бир иштегенин көрбөйсүң. Анан аны күтүп турганга да эме жок да балам. Анан начинаешь искать, кимиси ачык болду экен, эмне болду экен деп. Андай кам көрүлгөн эчтеке жок. Ветеринарды да ачышты, бааларын ушундуктай кылып коюп коюшту. Болду, ит мышыкты туудурбай коелук десек мына, азайталык десек, невозможно, мы не можем укол сделать. Ветеринар келбейт эле бизде, эмеде тоолуу район чаткалдан бул. Мындай өзүңүздөр суранып жүргүзүп турасыздарбы иттерге вакцина? Жок, андай делеме жок бизде. Иттерди эгерде, например, менин келиним обязательно алдырат анысынчы. Потому что бирөөнүн тиштечи болсо, убалына калбайлык деп. Ошо каршы бирок дарылап турган жакшы болот, бирок көчөдө мындай, көчөдө жүргөн ит көп да, багылбаган, бирөө бакканы бар, багылбаганы бар. Ошо бирөө же ошентип эме кылып жылга бир жолу, айга бир жолу эме кылып турган жакшы, бирок карап лечение өлкөлүп кылып, дарылап турган жакшы да. Мына Самат Тукешевич байланыштасыз да? Ооба. Мына жогоруда шаар тургундары ушул айтышты да, айрым жерлерде ушул кутурмага каршы вакциналар жүргүзүлбөйт деле деп атышат. Айрымдары өзүбүз аракет кылабыз деп атышат. Жолбун иттер жөнүндө айтып атышат. Анан сиздерде бул аракеттер кандай жүрөт? Мына ушул иттерге алдын алып, ушул оорунун алдын алып вакцина саюу иштери жүргүзүлөбү? Канча жылына канча жолу жүргүзүлүп турат? Эми бул иттер көп ооруну жугузат адамдаргачы. Мисалга ушул кутурма, анан кийин эхинококкоз деген дагы бир паразиттардык өтө жаман оору бар да. Ушуга планга ылайык ар бир квартал сайын жанагы эхинококкозго дары бериш керек и жылына бир жолу кутурмага вакцина сайдырыш керек. Эми бул жерде жанагы айтып атышпайбы, кээ бирлер ветеринарларга кичине оодарып атат да. Чындыгында мыйзам боюнча ошо малдын ээси биринчиден боруп жоопкерчиликтүү болуш керек да. Ошол итим ооруп калбасын, адамга оору жугузбасын деп өзүлөрү биринчи кезекте аракет кылыш керек. Ал эми ветеринарлар эми бакуштар баягы үймө үй кыдырып дагы сайган күндөр болот, тоого чейин барып эметкендер болот. Бизде болсо итке контроль жок да, чындыгындачы. Иттер азына өзүңөр деле көрүп атасыңар, шаардын чак ортосунда дагы үй күчүп алып жүргөн иттерди көп көрөбүз да. Бул жагынан баягы иттердин санын азайтуу, аларды мындай бир жана ит бага турган жайларды уюштуруу, же болбосо жок кылуу маселелери чындыгында бизде начарыраак жүрөт да. Мен бул маселени аябай чоң көп көтөрүп келем. Кезегинде Иса Өмүркуловго да жазгам, иттердин ашык иттерди эме кылыш керек, популяциясын көзөмөлгө алыш керек да. Биринчиден эмне кылса болот? Биринчиден ошол иттерди жанагы ашык көчөдө бездомный жүргөн иттерди кармап, отлов жасап, аларды мындай санын чектеш керек. Отлов жасап туруп, аларды андан ары бир багуучу жайларды уюш керек, же болбосо аларды жок кылыш керек. Антпесе болбойт. Анан кийин эми дарылоо жагын болсо, атайын программалар бар азыр учурда жүргүзүп аткан. Ошол жана иттерге эхинококкозго дары берип, анан ошол эле мезгилде жана вакцина куят, бешенствого каршычы. Эми бирок чындыгында ветеринар баягы көчөдө жүргөн иттин баарын кармап дарылай албайт да. Анын ээси кармап бериш керек. Анан бул учурда жанагындай бездомный иттердин баары чындыгында көп ооруларды жугузуп атат. Мына ошол шаарда эле көрүп атасыңар, жылына 1000ге чейин кишилер эхинококкоз менен ооруп атат.
Ошолордун баары тең ушундай болуп атпайбы? Өкүнүчтүү. Рахмат, Самат Тукешевич, таң эрте бизге байланышка чыкканыңызга. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстан менчик ветеринардык врачтар ассоциациясынын төрагасы Алиев Самат Тукешевич азыр биздин ушул темабызга айтып сүйлөп берди. Эми уктуруубузду уланталы. Жугуштуу оору демекчи, биз азыр пандемия шартында эпидемиологиялык абалда жашап жаткан өлкөбүз. Андыктан ушул багытта сөзүбүздү улайлы, урмат. Талагүлже бир кошумча маалымат кошуп кетейин. Ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын ушул дүйнө жүзүндө кутурма оорусуна кабылгандардын саны 35-50 миңге жетет экен. Дүйнө жүзү боюнча бул маалымат. Өкүнүчтүү. Демек, ар бир жарым саатта бирден адам өлөт деген дагы ушундай маалыматтар жүрөт. Мен азыр ушул интернетти ачып отурам. Эми башка темабызга өтөлү. Ковид боюнча дүйнө жүзүндөгү азыркы абал мына акыркы күндөрү мына биз шайлоо деп эле ушул саламаттыкты сактоо жагын, өзүбүздүн саламаттыгыбызды унутуп койбойлу деген президенттин дагы эскертүүсү болду кечеүнкү берген маегинде. Ушул жагдайга биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Айрым өлкөлөрдө кыска мөөнөткө дагы карантиндик чектөөлөрдү киргизди. Мына Англияда, өзүң билесиң, Лондондо. АКШ, Индия, мына азыр ушу Ворлометр сайтын ачып отурам. Мына АКШ, Индия, Бразилия, 4-орунда Россия, 5-орунда Колумбия кирбедиби жугузгандар боюнча. Ал эми ошол эрежени так сактап аткан Япония мурда 40-чы позицияда болсо, азыр 45-чи болуп, дагы төмөн түшүп, булар жакшы мындай позицияны кармап келатат да. Санитар талаптарды эң мындай бир туура сактаган өлкө. Ошол эле санитардык талаптарды сактаган, ушул карантиндик чаралар жеңилдетилген же болбосо таптак эле алынып салган өлкөлөрдүн катарында Жаңы Зеландия да кирди. Жаңы Зеландияда ушул жакын арада эле, менин билишимче бир 5-6 күн мурда эле ушул баардык чектөөлөр алынган экен. Себеп дегенде бул өлкөдө ушул ковидти жуктургандардын саны азайып бараткандыгы байкалды. Анан пандемия башталгандан бери 1000ге чукул адамдын өмүрүн алган экен. Бирок Жаңы Зеландиянын калкы көп экенин дагы билебиз да. Туура, эми сактыкта кордук жок. Бул мисалы үчүнчү мына Индияны алалы. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматында мына ал жер карап атам. Өткөндө биз муну дагы маалыматта бердик. 11 күндүн ичинде деген бул миллион адам коронавируска чалдыгып атат да. Бул эми калкы абдан мындай жыш баягы жайгашкан өлкө. Бизде дагы азыр ушул эпидемияда, мисалы үчүн азыр медиктерди окутуу, экинчи толкунга даярдануу, ооруканаларды даярдоо, элди баягы өзүнүн саламаттыгына мындай кайдыгер карабай, мындай карай турган азыр иш-чаралар дагы жүрүп атат да. Биз ушул боюнча профессор, республиканын башкы пулмонологу Сооронбаев Талант Маратбекович менен азыр түз байланышта сүйлөшөлүчү. Талант Маратбекович, сиз байланыштасызбы? Саламатсызбы? Кантаңыз менен? Мына азыр күз айы келип калды да, бул учурда өзүңүз билесиз, ушул сасык тумоо дагы күчөгөн учур экен, ооругандар көбөйүп атат азыр ушул грипп оорусу менен. Анан пандемия шартында жашап аткан кыргызстандыктар мына азыр мындай бир коронавирустан дагы мындай бир кооптонуп жатышат да. Анан биз жогоруда айтып атабыз, мына Европа, Туркияда бул коронавируска чалдыккандар жогорулап атат, күчөп атат депчи. Ушул жагдайда эмнени айтасыз? Мисалы үчүн Кыргызстанда экинчи жолу мындай оор учурга кабылып калбайбызбы? Биз кандай сабак алышыбыз керек? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Талант мырза. Эми биринчиден бардыгыбыз мындай көңүл бурушубуз керек, билишибиз керек. Коронавирус инфекциясы ал дагы деле биздин арабызда да. Коронавирус инфекциясы кетип калган жок. Анан биздин кыргызстандыктар биз бардыгыбыз өзүбүз эле байкап турабыз. Мындай коронавирус инфекциясы менен ооруган адамдардын саны мындай көбөйүп баратат экен. Мисалы 2-3 жума мурун бизге телефон чалуулар кадимкидей болбой калды эле да. Мына акыркы күндөрү күнүгө телефон чалуулар болуп атат. Ушинтип ооруп калдык деген мындай маалыматтар, жардам сурап, консультация сурап, жалаң эле биздин жарандардын арасынан эмес, биздин аймактагы региондон дарыгерлерди чалып айтып башташты. Мындай оор акыбалда ооруган адам түштү, ооруканага коронавирус инфекциясы такталды деп. Демек, азыр биз мындай мен ойлойм, бардыгыбызга мындай белгилүү болуп атат да, бардыгыбыз мындай байкап турабыз. Ошол коронавирус инфекциясы мындай саны, ооруган адамдардын саны азыр көбөйүп баратат да.
Демек биз мындай жыйынтык кылсак болот. Жана айтылып аткан экинчи толкун дегенде биз ошого мындай маани берип, ошого абдан терең көңүл бурушубуз керек. Анткени экинчи толкун деген боло тургандай болуп турат. Бирок эч паникага алдырбай, биз мындай бекем тартип менен баягы өздүк гигиенаны азыр абдан бекем кармашыбыз керек да. Анткени тилекке каршы азыр ошол мындайда ар бир жаран, мисалы ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү жоопкерчиликтүү болуш керек да. Андан тышкары өзүнүн тегерегиндеги жакындарына дагы. Мисалы жалаң эле баягы саламаттык сактоо кызматкерлери эмес, жалаң эле өкмөт эмес, ар бир жаран биринчиден өзү жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Өзүнө карантиндик режимди сакташ керек, туурабы? Мындай изоляция деп коет, жанагы ошондой болуш керек да. Азыр мына мисалы баягы кичине мындай тартипке тийишип калдык элек. Июль айында, август айында. Азыр болсо дене табы көтөрүлүп, анан мындай көчө кыдырып, жумуштары менен жүргөн, же болбосо ооруканага барган адамдар дагы деле көрүнүп атат да. Демек, алар деген ошол коронавирус инфекциясы менен ооруган адамдар болушу ыктымал. Анан алар деген башкаларды да жуктуруп атпайбы? Ошентип азыр баягы биз тартипти кармабагандык үчүн, биз эрежелерди сактабаган үчүн жана гигиенаны өздүк гигиенаны кармабагандык үчүн азыр коронавирус инфекциясы бир адамдан бир адамга жугуп, ушундай көбөйүп бараткан азыр көрүнүш болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр ушуга абдан мындай маани берип, ушуга абдан мындай көңүл бурушубуз керек да. Экинчи жагынан азыр мына күз келди, азыр мына сас тумоо да пайда болуп баштабадыбы? Сас тумоо менен ооруган адамдар дагы азыр пайда болду да. Ошондо азыр бизде Кыргызстанда дүйнө жүзүндө мындай абдан көңүл бура турган кандай десем, мындай бир кырдаал да. Анткени сас тумоо менен коронавирус инфекциясы экөө баягы биздин элдин арасында мындай таркап кетсе, кээ адамдарда эки коронавирустагы анан берки сас тумоо вирус инфекциясы дагы болуп калса, мындай оорураак болобу деген бизде эме мындай. Талап Маратбекович, эгерде мына азыр бизде 8 болуп калды да, мен сиз менен сүйлөшүп атам, мага Facebook боюнча сизге көп суроолорду жазып атат. Биз сизге бир 5 мүнөттө кайра байланышка чыгалы, сиз макул болсоңуз, азыр жаңылыктарды кыска угуп алып туруп анан сиз менен кайрадан сүйлөшсөк. Жакшы болот. Анда сөз кезек Бакыт Тапаевда. Рахмат. Россияда кыргызстандыктар жабыркаган көпүрөдөгү кырсык боюнча бул өлкөнүн тергөө комитети иш козгогондугун расмий маалыматтарга таянуу менен маалымат каражаттары жазды. Буга чейин кырсыктан жабыркаган мекендештерге толук медициналык жардам көрсөтүлөөрүн мамлекеттик миграция кызматы кабарлаган. Маалыматка ылайык жабыр тарткандарга 1 айлык эмгек акы маяналары дагы төлөнүп берилет. Ступинский борбордук клиникалык ооруканасында 30га жакын адам жеткирилген, алардын ичинен 2 абалы оор. Белгилей кетсек, Москва областынын Ступин районундагы Сидорова логистикалык ишканасында жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап, кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын 51 жараны жаракат алгандыгы кабарланды. Бул ишканада 169 мекендеш иштеп жаткан. Маселе Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчисинин жеке көзөмөлүндө турат. Карантин киргизип, баардык кыймылды токтотуп коюу менен маселе чечилбейт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 26-сентябрда биринчи радиого берген маегинде билдирди. Мамлекет башчы жарандарды өзүн өзү коргоо чараларын сактоого дагы чакырды. Март айында, апрель айында биз ушу элди үйрөтөлү, ушу эрежелерге деп, санитардык эрежелерди сакташты, үйрөтөлү деп карантин киргиздик. Ал өзүнүн эффектин берди. Бирок карантин койгондон кийин кичине кармоо эле кайра ошол эрежелерди сактабай, санитардык социал дистанцияны сактабай, кээ бир кайда керек мамиледен, кээ бир саясатчылар бул оору жок дегенден мына эл ошо кээ бир ишенип чыгып алды. Мына жыйынтыгы июнь менен июль айында абдан кыйналдык. Оору аябай таркап, биздин больницалар, медиктер, бүт мамлекеттик кызмат үлгүрбөй элибизге медициналык жардам көрсөткөнгө мында кандай кыйынчылыктар болду. Onu gördük de. Onun için her kim cevapta ol. Karantin geçenbey. Her adam özün karantin kılgan yürüyüş gerek. Özün saklagan yürüyüş gerek her adam. Yürüyüş gerek. Her adam özü cevap versikliğine memleket gerek. Bunu sonunda karantinlik rejimde sakladı.
Кыргызстанда коронавирус жуккан 161 жаңы учур катталып, жалпы илдетти жуктуруп алгандардын саны 46251 адамга жетти. Алардын ичинен 42453 киши айыгып, 1063 адам каза болду. 2020-жылдын айыгына чейин өлкөдө медициналык тез жардам автомашиналары алынып келинет. COVID-19 вирусуна байланышкан долбоор боюнча 13 тез жардам унаасы, 54 санитардык транспорт алынган. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдан улам киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдеринин өзгөчө кырдаал режими бүгүнкү күндө дагы уланып жатат. Аэровокзал комплексинин ичиндеги каттоо зонасында элдин көп чогулушун алдын алуу үчүн аэропорттун терминалына бир гана бет каптанган жана учакка билети бар жүргүнчүлөр кире аларын республикалык штаб эскертип жатат. Манас эл аралык аба майданы жүргүнчүлөргө аэропортко эрте келүү керектигин эскертет. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү узатуучулар талаптарга түшүнүү менен мамиле кылып, текшерүү зонасына кирбеш керектигин суранат. 27 сентябрда Россиядан 26 автобус менен мекендештер келишти. Борбор калаанын милиция кызматкерлери менен милициянын кайгуул кызматы ак тилек өткөрүү пунктунан жарандарды тосуп алышты. Армения өкмөтү Тоолуу Карабактагы окуяга байланыштуу өлкөдө аскердик абал жарыялады. Бул тууралуу маалымат каражаттар жазды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өзүнүн Facebook баракчасында өкмөттүн чечими менен Армения республикасында аскердик абал жарыялангандыгын жазган. Өзүн эркин деп жарыялаган Тоолуу Карабакта 26 сентябрь түнү жаңжал чыккан. Ат Баш районунун Аксай өрөөнүндө ветеринардык клиника ачылды. Маалымат кылай, клиниканын капиталдык коңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жалпы 152 миң сом сарпталган. Азыркы тапта малга күзгү эмдөөлөр башталды. Бодо малга шарп ылаңына каршы эмдөө өткөрүлүп, мите курттарга каршы дарылар берилүүдө. Кочкор районунда дан эгиндерин оруп жөө иши 83% аяктады. Райондо быйыл 8 миңге жакын аянтка дан эгиндери эгилген. Жыйылган түшүм ар гектарынан 23,7 центнерден айланууда. Эми синоптиктердин бүгүнкү күнгө көргөн маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Чүй областынын абанын температурасы 15-20, Талас областынын 14-19, Ош Жалал Бачина Баткен областарынын абанын температурасы 25 градуска чейин жогоруласа, Ысык Көл областынын 14-19, Нарын областында да ушундай эле температура, бийик тоолуу райондордо 0,5 градус жылуу. Бүгүн Бишкек шаарынын абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогору. Рахмат сизге, Бакыт. Мына ушул аба ырайын улайлы, ушул учурда болуп жаткан аба ырайында кошумчалай кетели. Азыр Караколдо 4 градус жылуу болуп атат. Чолпон Ата шаарында 7 градусту көрсөтүп турат. Ат Баш районунда дагы 4 градус жылуу. Нарын шаарында 5 градус жылуу, Баткенде 8, Исфанада 7, Ноокатта 6 градус жылуу болуп атат. Өзгөндө жана Ош шаарында 11 градус жылуу болуп турат. Шамалды Сайда 16 градус болсо, Чаткалда 2 градуска төмөндөп калган экен. Абанын температурасы Бакай Атада 1 градус жылуу болсо, Суу Самырда дагы 2 градус суук болуп атат. Төө Ашууда -4, Ысык Атада 3 градус жылуу, Бишкек шаарында азыркы тапта 7 градус жылуу болуп турган кези термометрдин көрсөткүчүнө таянып. Эмне болсо дагы азыр күз айы 7 градус болсо, 10 градус болсо дагы демек биздин элибиз жылуу жүрүш керек экен. Анткени азыр мындай бир курч мүнөздөгү сасыктомоо дагы мындай бир башталып жайылып аткан учуру. Биздин түз байланышта Талант Маратбекович күтүп турат. Саламатсызбы дагы бир жолу? Талант Маратбекович, мына сиз абдан жакшы белгиледиңиз да, мына азыр мындай адамдар ушул бет кабында тагынбай, мындай өздөрү мындай бир эркин сезип калгандай да, оор басаңдап калды дегендей. Бирок акыркы маалыматтарды карасак, улам бир статистика цифралар күндөн күнгө көбөйүп аткандай. Демек азыр эркин сезүүгө, мындай өзүбүздү ошо бет капсыз жүрүүгө эрте да, туурабы? Эрте. Бекем тартип, өздүк гигиенаны бекем кармашыбыз керек. Анткени абдан күчөп кетиши мүмкүн, ооруган адамдардын саны абдан көбөйүп кетиши мүмкүн. Анан эң коркунучтуусу жанагы биздин аталар, апалар, өнөкөт оорусу бар адамдар. Ошолорго катуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Июль айдагыдай элечи. Ошон үчүн биз эч качан июль айдагы болгон окуяны унутпашыбыз керек. Ооба. Анткени мына алдыда азыркы мына күзгү мезгилде андан да оор болуп калышы мүмкүн. Анткени тасмоо жанагы вирус инфекциясы да кошулуп башталадыбы? Айтып атпаймынбы, мага күнүгө чалып атат, эч ким чалбай калган. Азыр чалып атышпайбы? Коронавирус инфекциясы менен ооруп калгандар. Температуралар 39, 40ка чейин көтөрүлүп атат, кыйналып атабыз деп. Дарыгерлер чалып атат региондордон. Ушундай оор адамдар жатып атат, дарыласак жардам болбой атат деп. Эми баягы азыр ошол жана биздин тилекке каршы биздин жарандар, кыргызстандыктар ушундай көңүл бурбай чакырууларга.
гигиенаны сактагыла, бет капты колдонгула деген ушундай эрежелерди сактабай жүргөн үчүн баягы жуктуруп калган адамдардын саны билинбей эле көбөйүп кетет. Бир адам 10ду жуктурса, 10у жүзү дагы 10 миңди жуктуруп эле, анан кийин бул жанагы бат эле белгилери мындай пайда болбойт да. Жана инкубационный период деп коет. Ошо 14 күнгө чейин адам жуктуруп алып, баягы жүрө берет да, белгилери жок. Бирок башкаларга да таркатышы мүмкүн да жуктуруп. Ошон үчүн азыр абдан өзгөчө азыр мына терең көңүл бурушубуз керек. Бекем тартип болуш керек азыр. Талант мырза. Баягы өзүбүз орууну урматып күчөтүп жиберип атабыз. Ошону сактабай жанагы. Жакында эле Россиядан мына академиктер айтып атат, биздин кошуна Россиянын академиктер айтып атат, анда ушул бүт кыргызстандыктарга көргөзүш керек экен деп, экскурсия кылыш керек экен реанимацияларга. Көрсүн депчи. Кандай оору акыбалда. Бирок бизге андай экскурсиянын кереги жок. Июль айында ар бир кыргызстандык, ар бир адам сезбеди бул оорудун канчалык коркунучтуу экенин. Талант мырза, мына менин суроомду окуп коюңузчу деп суранып атат. Талант Маратбековичтин айткандары мен дайыма кунт кою менен угам дейт. Мына акыркы мезгилде мен ушул коронавирус менен жеңил ооруган окшойм дейт. Бирок менде акыркы мына бир жумадан бери запахи, вкусы деп орусча жазган экен. Ушул такыр кетпей атат. Жаман, мисалы үчүн ошол эле этке, сүт азыктарына, жумурткага ушундай бир жаман запах болуп, мен тамак иче албай калдым дейт. Бул эмнеден улам болот? Мындан кантип өтөм? Эч жерде булга мындай бир жооп таба албай койдум дейт. Бул эми ошол коронавирус инфекциясынын бир белгилери да. Бул ооруптур да өзү. Жок, мүмкүн, бирок эгерде мындайда ооруган адамдарда бир ушундай белгилерчи кээде 3 айга чейин сакталышы мүмкүн. Андан сарсанаа болбош керек. Бирок өтө маанилүүсү эгерде ошондой белгилер мындай жакынкы арада пайда болсо, эгерде ушул белгилер мындай курч болсо, анда сөзсүз түрдө изоляция болуш керек. Үйдүн шартында. А дегенде үйдөгүлөрдөн мындай бөлүнүп өзүнчө. Абдан үйдө өзгөчө үйдө жанагы гигиенаны сактап, анан дарыгерлер менен байланышып, үй бүлөлүк дарыгерлер менен байланышып, мындай байкоодо болуш керек да, көзөмөлдө, сөзсүз түрдө күчөп кетпеш үчүн. Эгерде ооруган адамдар болсо, белгилер 3 айга чейин бирлердики көбүрөөк сакталышы мүмкүн. Андан сарсанаа болбош керек. Сөзсүз түрдө бардыгы ордуна келет. Талант Маратбекович, мына ушул ковид менен ооруган киши баягы экинчи ирет ооруп калган учурлар башка мамлекеттерде чыгып жатат да. Бизде андай учур катталдыбы? Негизи эле ушул коронавирустан сакайгандан кийинки организм кандай болот? Бизде Кыргызстанда ооруган адамдар кайра ооруду деген андай болгон жок. Дүйнө жүзүндө деле бир-эки мындай эле саналуу эле айтылып атат, жазылып атат, бирок аларды деле мындай так кайра ооруп калды деп айтыш мүмкүн эмес. Ооруган адамдарда иммунитет пайда болот. Бирок иммунитет пайда болду деп эле баягы гигиенаны, өздүк гигиена сактабай койгон болбойт. Анткени коронавирус инфекциясы менен ооруган адамда коронавируска каршы иммунитет болот. А бирок башка жана сасмурго, башка вирустарга иммунитет жок да. Алар ошолор менен ооруп калышы ыктымал да. Анткени коронавирус инфекциясы жалпы иммунитетти, мына айрыкча ким оорураак ооруп калса, жалпы иммунитетти төмөндөтөт да, ошон үчүн сак болуш керек да бардыгы. Биз бардыгыбыз оорудукпу, ооруган жокпузбу, бардыгыбыз ошол жанагы гигиеналык эрежелерди, санитардык эрежелерди сакташыбыз керек бардыгыбыз. Түшүнүктүү. Талант мырза, анан бүгүндөн баштап мына ушул ковид күзгү мектеп деген аталыштагы окутуулар башталат экен. Мунун максаты анан мында эмнелер үйрөтүлөт? Дарыгерлердин бардыгы катышабы? Ушул тууралуу дагы кыска маалымат берсеңиз. Азыр мындайда бизде мындай бир системалык негизде, туруктуу негизде Кыргызстан боюнча дарыгерлерди, анан баягы биздин мед айымдарды окутуу жүрүп атат. Анын окута турган жанагы борбор, бул бизде жанагы кайда билимди жогорулатуу, анан баягы дарыгерлерди кайра окутуу медициналык институттун негизинде болуп атат да. Бирок мен бир нерсеге көңүл буруп коеюн дедим эле. Мына биз Кудай буйруса 2 мультидисциплинардык команданы окуттук Бишкекте, анан Ошто, жакында эле мына Ошто даярдадык. Бул
баягы мындай бир жакшы бир ой менен жазып атабыз да, баягы туруктуу ушундай баягы жардам, сапаттуу жардам бере турган, андан тышкары ошол дарыгерлерди тынымсыз окута турган ушундай бир баягы концепциянын негизинде ушундай бир немени түзүп атабыз да, азыр бир системаны. Максат бизде жанагы окутуу бир дарыгерден бир дарыгерге өтүп кете бериш керек да. Биз азыр биз Бишкекте улуттук деңгээлде мультидисциплинардык команданы түздүк, Ошто дагы түздүк. Эми алар жалаң гана сапаттуу жардам бербестен ошол башка дарыгерлерди да окутат да. Анан мына азыр октябрь айында биз ушу тез мындай тез арада ар бир региондо дагы бир ушундай бир мультидисциплинардык коронавирус инфекциясын дарылай турган топ мындай команда түзөлүк деген ушундай алдыга максатты койдук да. Ошондо Кыргызстан боюнча ушундай тутум түзүлөт. Мультидисциплинардык командалардын тутуму. Ар бир жаран коронавирус инфекциясы менен ооруп калса, мындай сапаттуу жардам алганга даяр болот да. Ошол жанагы кадр маселеси, ошол биздин адистердин даярдыгы, ошол боюнча мындай эң жакшы эл аралык тажрыйбаларды алып колдонуп биз азыр баягы ушундай ишти жүргүзүп атабыз да. Демек, ошол жанагы коронавирус инфекциясын окутуу мектептери деп коебуз. Ошонун бардыгы ошол азыр мен айткан баягы концепциянын тегерегинде болот да. Анткени ошол жана мультидисциплинардык топтор мисалы жалаң эле биз эмес, ошол башка дарыгерлер дагы мугалим болушуп, ар кимиси ушундай мектептерди уюштуруп, баягы ошол ар биздин Кыргызстандын ар бир бурчунда ушундай мектептерди уюштуруп, анан мындай көп ушундай жергиликтүү мектептер уюштурулат да, өткөрүлөт. Демек биз баягы керектүү материалдарды да бердик. Бүт жана 4-чү жаңылтырылган протоколдун маалыматтарын бардыгын жеткирип бердик. Мына жакында эле Оштон келип, ошонун бардыгын Ошко берип келдик да. Түшүнүктүү. Мындай алдыңкы дарыгерлер. Демек, дарылоонун жаңы ыкмалары дагы үйрөтүлөт экен да бул жакта дарыгерлерге. Мен айта алам, бүгүнкү күндө бардыгы билет жаңы ыкмаларды. Бүт Кыргызстандын дарыгерлери ошол коронавирус инфекциясын дарылоо мындай кабыл алынган, бекитилген, далили бар ыкмаларды билишет да. Ошолор жетиштүү. Түшүнүктүү. Баягы ооруларды көзөмөлгө алып жардам бергенге. Рахмат Талант Маратбекович, бизге дагы ушундай убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу радио каармандар, биз менен профессор, республиканын башкы пулмонологу Сооронбаев Талант Маратбекович болду. Азыркы учур сааттын жебеси 8-ден 15 мүнөттү өткөнүн көрсөтүп турат. Анан биз акча алмаштыруу планындагы угуучуларга дагы маалымат бере кетпейлиби? Улуттук банктын берген бүгүнкү маалыматы боюнча бүгүнкү акча алмаштыруу планыңызда болсо эсиңизге түйүп алыңыз. Доллардын сомго карата курсу 79 сомдун 49 тыйындан сатка чыкты. Евро 92 сом 65 тыйын болууда. Бүгүнкү күндө акча алмаштыруу жайларда рубльдин баасы сомго карата 1 сом 03 тыйын, ал эми теңге 18 тыйынга бааланды. Рахмат, урмат. Азыр 8-ден 16 минутта өтүптүр. Биз жана программабызды ачып атканда шайлоо темасына кайрыларыбызды айтканбыз. Эми ушул темабызга убакыт келип калды. Мына өлкө президенти дагы ушул шайлоо темасын дагы биздин биринчи радиого кеңири мындай өзүнүн пикири менен бөлүшкөн. Анан жалпы иш коомдук фондун жүргүзгөн сурамжылоосу дагы жарык көргөнүн билесиң, мына ушул багытта баштап, анан биз эгерде байланышта болсо экспертиз менен да сүйлөшсөк ушул темада. 4-октябрда боло турган шайлоого, урмат, Кыргызстандын 77% дагы шайлоочулар катышмай болуптур да. Анан экинчи телефон аркылуу бул 7-сентябрдан 15-сентябрга сурамжылоо, коомдук пикирди сураган сурамжылоодо 62% азыркы COVID-19 эпидемиологиялык кырдаалга карабай эле катышаарын билдиришкен экен. 15% кырдаалга жараша ушул эпидемиологиялык кырдаалды дагы ойлонуп көрөм дегендей ойлорун айтыптыр да. 12% дагы респонденттер кандай болгон күндө дагы барбайм деген пикирлерин да билдиргендер бар экен. Демек алар ден соолугунан кооптонуп жаткан жарандар да. Бирок жанагы баарына каршыбыз деген дагы пайызда 12%ды билдиргендердин сурамжылоосу дагы 2%га
кыскарганы дагы бул жерде айтылып атат. Эми кандай дейсиң? Бул багытта биз азыр эксперт менен дагы чогуу талкууга алалы, анткени убактыбыз абдан тез өтүп атат. Талагүлже ошол эле учурда өзүнүн позициясын дагы деле тактай элек жарандар дагы бар экен. Ушул эле сиз айткан жанагы жалпы иш коомдук фонду жүргүзгөн сурамжылоодо дагы канча бир пайыз жарандардын баягы кимге шайлаарын дагы аныктай элек бар экен. Айрымдар болсо жакындарымдын айтканы менен болуп шайлап койсом болот деген дагы пикирлер айтылган экен. Анан кийин административдик ресурс боюнча дагы ойлорун билдиргендер бар экен да. Мунун ыктымалдыгы барбы, байкалып жатабы деген суроо койгон экен. Ыктымалдыгы деп катышкан 53%дын 37 жогору десе, 16% өтө жогору деп, а кээ бирлери мына таптакыр уккан жокмун дегендер 63% түзгөн экен да. Жакшы болот. Анда ушул боюнча дагы сурамжылоо дагы жүргүзгөнбүз. Биз шаар тургундары дагы ушул жарандар арасында дагы шайлоо, алдыдагы парламенттик шайлоого катышасызбы дегенде айрымдары сөзсүз бул жарандык укук болгондон кийин сөзсүз катышам деген дагы жарандар болду. А кээ бир болсо баш тартам дегендер дагы болбой койгон жок. А бирок угармандарга айтып коелу, азыр биз менен баарлашууга, биздин программага катышуу үчүн белгилүү саясатталдоочу Шерадыл Бактуулов да чыккан. Анда Шерадыл Бактуулович, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен чогуу угалы азыр элдин пикирин, андан кийин сурообузду сизге беребиз. Шайлоого барам. Шайлоого баргандан неме да. Ар бир адамдын эмеси да милдети. Барыш керек, өзүнүн кайсы шайлемени партия шайлайт, ошону шайлаш керек да. Мен катышам, конечно, албетте катышыш керек да. Баары өз үйдө отура берсек ким шайлайт аларды? Албетте катышам. Ошо сатып жиберип же барбайм дегендерге эмне деген пикирдесиз? Ал туура эмес. Сөзсүз туура эмес. Эмнеге сатыш керек? Ар кимдин өзүнүн мненияси болот да. Мына айтып атпайбы, 1000 сомдон 2000 сомдон берип атат. Аны 2000 сом эмнени чечет? Базарга барсаң 2000 сомго бир 2 килограммдай жакшы конфет келбейт, допустим. Андай кылбаш керек. Шайлоого барыш керек, шайлаш керек. Шайлабасаң деле баары шайлап өтөт да. Барбайм деп аткандар билбейм, бирок добушун сатып аткандарга добушун сатпагыла дейт. Шайлоого негизи барыш керек. Бирок азыр көп эле баягы эле эски адамдар да көп баягы жаштарды колдош керек деп ошентишет, анан билбейм. Мен баарына эле каршымын. Жок, барбайм. Катсам да, жаран болгондон катсам да. Укук бар да. Пикир болгондо барып иштеген киши барып добушту салам, келем болду. Конечно, барам. Баарыбыз тең Кыргызстан үчүн, өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн барып шайланганга укуктуубуз. Конечно, барам. Эми менин пикирим бул бир боло турган бир депутатты шайласа жакшыраак да. Акчага саткандын пайдасы жок да. Азыр көп немелер акча кылданып калып атат да. Бир мындай боло тургандай элге күйүмдүү жок дегенде мындай жакшы иш алып барса жакшы эле да. Буларды Кыргызстандан көчүрүш керек. Булар мусулман эмес, булар ит саткындар буларчы. Булар саткындар. Булар апасын да сатат акча үчүн, жакында. Баласын да сатат. Мен ошентип айтат элем. Добушун саткан адам апаны сатканга барат. Это депутаты все, короче, не интересуют шайлоого барбайм шайлоого. Кыскасы, алардын Кыргызстанга пайдасы жок. Ар бир өзүнүн бизнеси, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Шерадыл мырза, мына сиз дагы чогуу уктуңуз болуш керек. Бул жерде ушул биздин сурамжылоого катышкан пикирлер ар кыл болуп атат да. Кандай дейсиз? Бул элдин пикирине сиздин пикириңиз? Эми биринчиден ушул маселени көтөргөнгө чоң рахмат болуп атат. Мен ушу пайдаланып эскертип коеюн. Бүгүн бул акыркы күн ушул сурамжылоону алып барганга жана сурамжылоону талкууга чыгарганга. Бул мыйзам менен бекитилген да. 5 күн калганда шайлоо күнгө чейин ушундай эмени токтотуш керек. Анан сурамжылоону мындай айтып атканда, албетте ар бир өлкөдө шайлоо учурунда сурамжылоорго ишенбейт эч ким. Себеби алар ар кандай сурамжылоо алып барып атканда алар же тиги тарапка тартышат, же бул тарапка тартышат да. Тиги ошону каратканда биздин мыйзам деле ушундай болуп атат. Ошону каратканда ошо сурамжылоону караганда биринчиден биздин шайлоочуларыбыз шайлоо күнүнө болуп атканда алар өздөрүнүн пикирин алмаштырганга ээси бар да, мүмкүнчүлүк бар, укугу да бар. Жана албетте аны колдойт. Дагы мындай айтып атканда, ушу методологияны каратканда мен аны карагам. Ушу жалпы иштеги фонддун сурамжылоосу иштерин карагандачы, аны баарыбыз билип атабыз. Алар негизи март айында өткөн жылы каттоому өткөн, анан ушу сентябрь айында өткөн жылы эле жаңы каттоому өтүп эле ушу январь айынан баштап эле 2020 жылдан эле ЮСАИДке грантка тапшырды.
Анан вот мен мисалы Турсунбек Акын менен белгилүү мындай укук коргоочу менен сүйлөшкөм да, кандай болду, эмне болду деп, ал деле кызыгып атат да. Эмне үчүн мисалы таза коом, демократия үчүн коалиция мүчөлөр, алар тажрыйбалуу да. Далай ушул байкоочуларды алып барып атат, артында айткандай башкача сөз менен анын тажрыйбасы бар да. Мисалы ушул USAID процедура негизинде ушундай чоң грант болуп атканда, ал жакта 1 миллион 100 миң АКШ доллар болчу да. Вот ушул эле тажрыйбасы жок, уюм алып атат да, утуп атат ушуну. Вот бул деле чоң маселе болуп атат. Вот аны азыр мисалы Турсунбек Акын айтып аткан, мен Бош райкомго кайрылам, аларды байкоочу катары катты бериш керек депчи. Себеби биз билебиз буларды. Тажрыйбасы барбы, жокпу, кимдер болуп атат. Жакта деле маселелер көп экен да. Алардын азыр адамдарды ким иштеп атканы, алар негизи ушул мурунку бийликке деле байланыш бар экен. Анан ушуну айтып атканда объективдүү пикирлерди кантип биз угабыз? Бул күнөө жаратат экен да. Ар кандай пикирлер боло берсин, ал маселе эмес. Бирок алар эмне үчүн өздөрүнүн пикирин бир эле пикир бар эле, бул чын эле ушундай мааниси болуп атат да. Демократия болуп атканда, бизде плюрализм болуп атканда, көп пикирлер болгондо жакшы да. Вот ошону карап атканда, албетте мунун деле мындай айтканда 100% чын айткан фонд адамдар деп баалабайбыз. Анан мындай дагы бир мындай чоң маселе болуп аткан, ошо биздин өзүбүзчө шайлоочулардын укуктары кандай добуш берет. Албетте ушул сурамжылоо жана биздин жарандарыбыз ошо опрос аркылуу өткөндөн кийин эле бирдей болуп атат да, жана пайыздар ар кандай. Ошону бир пикирлер чыгып атканда, биз өзүбүздүн ушул укугубузду добуш берүү, шайлоогон депутаттарды, бийликти, укугубузду унутуп калдык, баа бербей калдык. Буну биз мисалы ээ болгондо биздин ата бабаларыбыз канын төгүшкөн, жандарын беришкен 1917-жылдан баштап эле. Мисалы АКШ, Батыш Европанын өлкөлөр, алар көп болсо баардык тең ушундай укук алганда, алардыкы көп болсо 35-40-45 жыл эле болду. Вот алар ушуну мындай жакшы баалап атат да, биз аны унутуп калдык. Баалаганы. Бул негизи мурас катары да, ата бабалардан калган мурас. Мисалы кыргыздарда жакшы макал катары бар да, алардын арасында бирөөсү бар. Атасынын байлыгы баласына жукпайт, мунун биякта кошуп коет элем, атасынын мурасы баласына жугат. Эми ушуну укуктары, шайлоо укугубузду каратканда, ушул мурас бизге пока жукпай калатат да. Көбүнчөсү ооба жукту. Барабыз, шайлоого добуш беребиз. Ал азыр маселе эмес, кайсы партияга каршы, жана бул эми жарандык укук катары болуп атканда, аны пайдаланыш керек да. Туура. Себеби азыр бизде эмне болуп атат? Эгер бизде мындай айткандай шайлоочуларыбыз азыраак келсе, албетте жакта көбүрөөк саясий партиялар өтүп калат. Себеби бизде азыр көбүлөр адамдар унутуп атат. Мен деле ушул жалпыларга маалымдык каражаттарды окуп атам да. Форма 2 мисалы. Баары эле айтып атат, махинация, тияка махинация жок. Форма 2 дайыма болчу. Эмне үчүн болчу? Бизде 2 босого бар. Биринчи өлкө боюнча 7% босого, аны баары билет. Ал экинчи босогуну дайыма унутуп атабыз да. Бул негизи 7 аймак, Бишкек жана Ош шаарларына ар бир саясий партия 0,7% алыш керек. Буну регионалдык босого деп киргизилип калган да. Вот анан ушуну карап атканда 2007-жылы Атамекен саясий партия, мисалы республикалык босогону өткөндөн кийин эле, бирок алар 2 аймакта 0,7% алган жок. Вот ошол негизинде алар жогорку кеңешке кирбей калышты да. Вот ошону карап атканда азыр ар бир саясий партиялар ушуну 0,7% өткөн үчүн эле, ошо регионалдык квотанын үчүн эле азыр өзлөрүнүн мындай туруктуу шайлоочуларды тияка жылдырып атат. Эмне үчүн туруктуу деп атам? Аларды айга жиберсек, ошо саясий партияга добуш берет да. Шарап мырза, мына бизде убакыт азайып атат да, 4 эле убакыт калган экен. Мына дагы бир суроо берген үлгүрөлчү. Мына карантин азыр Европа мамлекеттеринде күчөдү да, бир топ мамлекеттерде ал кайрадан оорулашып баратат. Мына биз дагы сүйлөштүк буга чейин. Анан бизде азыр эл арасында шайлоодон кийин карантин кайра киргизилет экен деген дагы сөздөр бар да. Президент биздин радиого берген кезектеги маегинде айтты, карантин киргизиш оңой, ал жеңил, баарын жаап салабыз, баардык кыймыл токтойт, аны менен маселе чечилбейт деди. Деги эле коронавирустун карантини менен шайлоону бириктирген жарандар бар экен да.
бирок дүйнө жүзүндө мисалында шайлоо процесстерине коронавирустун таасирин тийгизбегени билинбедиби? Быйыл мына оңдогон мамлекеттерде президенттикке, парламентке шайлоо болууда, өтүп жатат жана пландалууда. Ушул багытта эмнени айтасыз? Абдан туура болуп атат. Анан ушу президент Жээнбеков өзү айтпады беле. Биз карантинге киргизип атканда таразада бир тарапта экономика болчу, экинчи тарапта элдин ден соолугу болчу. Анан ошо элдин ден соолугун тандап коюшканда, анан эмне үчүн кайсы максат менен андай жасаган, ал өзү айтпады беле. Элге көрсөтүш керек болчу, кандай иштейт, кандай өзүлөрүн сакташ керек, өзүбүздү сактаганга үйрөнүш үчүн депчи. Эгер биз аны үйрөнсөк, албетте биз эч нерсени коркпой эле жүрө беребиз да. Экономиканы деле ушу шайлоодон кийин карантин киргизбеш үчүн эле ушу экономика иштесин деле маселе болуп атат да. Муну саясаттар башыбыз керек. Ооба. Эми бизге убакыт тилекке каршы келип калды. Ширада мырза, бир топ суроолорубуз бар эле. Бүгүн бизде ушунчалык маалымат көп болуп калды. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат сизге. Талай эже, анан кошумча бир аз айта кетейин. Себеп дегенде ушул шайлоого барбай койгон жарандарга кандай чара колдонот, дүйнө өлкөлөрүндө дагы бир аз маалыматтарды кошо кете турган болсок. 30 секунд айт. Ооба, Италияда болсо башка бирөөнүн шайлоо бюллетенин айырып салгандар 6 жылга чейин абакка кесилет экен. Ошол эле Аргентинада шайлоого катышпай койгон жарандарга $20 $200 чейин айып салынат же 3 жыл мамлекеттик кызматтарга иштөөсүнө тыюу салынат экен. Ушундай жаза колдонот экен да шайлоодон баш тарткандар үчүн. Ооба, көп экен мындай демократиясы бар деген өлкөлөрдө, ошол эле Бразилияда, Грецияда, Египетте, Люксембургда, Туркияда жана Пакистанда бир топ өлкөлөрдө экен. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул биринчи радионун таңкы бурулуш программасы болду. Сиздер менен бул түз эфирде баарлашууга студияда Урмат Жээнбеков жана Таалайгүл Сыдыкбекова иштеди. Биз менен ушул сааттарда бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар дейли. Ошондой эле таңкы бурулушта чоң команда иштеди. Режиссердук пультта Алмаз Сүйүнтбек уулу, Facebook аркылуу биз түз эфирге чыктык. Азиз Чокморов жана Улан мырзалар мына ушул эфирди алып чыгууга кызмат кылышты. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.